Bir кезде Amerikалық çalgınçılar издеп таппаған деңиз торпедоларын чыгарган Дастан заводунун кудуретсиздиги тууралуу айтыла баштады. Bir кезде ал Орусиядан кымбат баада жасалма дем алдыруучу аппараттарды сатып алган экен. Алар эмгиче кампада сакталууда деп айтылууда, бирок акчасы төлөнгөн эмес. Дал ошол 2020-жылы өкмөт Саламаттык сактоо министрлигине пандемия менен күрөшүү үчүн 1 миллиард 250 миллион сом бөлүп берген экен. Министрлик ал акчанын 450 миллионун гана пайдаланган, калган 800 миллион сом кайда экенин эмгиче эч ким таппайт. Дастандын кампасында дагы ошол 4 миллион доллар турган жасалма дем алдыруучу аппараттар эмгиче сакталып турат деп айтуу кыйын. Былтыр ноябрда Дастан Рособорон экспорт менен көп миллион доллар турган келишимге кол койгон. Ошол аппараттар үчүн төлөй турган акчасы жок. Кезинде ал Саламаттык сактоо министрлигине жардам берүүгө аракеттенген, бирок ал министрлик андай жардамдан баш тарткан. Бул Кыргызстандагы жетекчилик кантип иштегенин көрсөтөт. Мекемелер бири-бири менен чогуу бир нерсени уурдаганда гана кызматташат.